Жол тыгындарынан жадаган шаар тургундары. Мен билбейм, иши кылып чоңдор келгенде, президент келгенде, спикерлериңер келгенде эле таптаза сонун болуп калат. Башка маалда ошону тазалап койсун болду. Унаалардын тарыхый эстеликтерге тийгизген таасири. Ошондой чоң машиналар өткөндө жер титирөө болуп, мунаранын сакталышына зыян жетет. Коопсуздукка жооп бербеген таар көчөлөр. Микрорайондордо ошол жана маала тибинен, азыр жанагы жеке үйлөр тибинен көп кабат үйлөр тибине өткөрүүнү сунушташ керек аларга. Курулуп аткан жолдордун сапаты. Объективде такай бере көзөмөл бар. Авторсундадзор, госнадзор, технадзор 3 тараптуу. Жол көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган демилгелер. Ал үчүн көбүрөөк шаардыктар велосипедде жүрүп башташ керек. Өзгөн шаарындагы ички жолдордун бири Алишер Наваи көчөсүндө жолду кеңейтүү үчүн электр мамычаларын жылдырып атышат. Бул иштер аяктагандан кийин жолго асфальт төшөлөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн транспорт жана коммуникация министрлигинин атайын долбоорунун алкагында кичи шаарларга колдоо көрсөтүү инфраструктурасынын оңдоо, чындоо программасына кирип, биз быйылкы жылда шаардын 4 километр, тагыраак айтканда 3 километр 800 метр 4 жолунун оңдоого жетиштик. Аталган көчөдө жашаган Абдупатты Абдухамидов биринчилерден болуп жолду оңдоого жардам бергени чыккан. Эл үчүн бар жокту кылса болот экен. Баягы айла жок нарсанын өзү жок экен да. Мына элдер мына аябай баары симиктанып атат, курсан болуп жатат баары. Мына Кыргызстанда, кыргыз жерде ушундай жакшынакай жолдарды оңдап, иштесе боло турган экен да. Мындан сырткары дагы 4 көчөдө жолдорду оңдоо жана кеңейтүү иштери жүргүзүлөт. Мына жадап жүрген иштер азы амалга ашып, жолдор кеңейип, эл өзү ыраазы болуп, Кашар жолу менен эле бир ооз айтышыбыз менен дароо эле чыгып туруп жардам берип атат. Мери жактан расходторуну, баардык расходторуну алып келип берди, а биз эл жардам берип атабыз. Мына болуп аткан иштерге өтө эл ыраазы болуп атат. Ош-Бишкек жолун Өзгөн шаары аркылуу эмес, айланма жол кылып куруу керек экендиги көп жылдан бери айтылып жүрөт. Бирок бул ишке аша элек. Өзгөндүн Борбордук базарынын чоң жолдун боюнда жайгашканы бир топ кыйынчылык жаратат. Быйыл жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жол тыгынын азайтуу максатында парапеттерди орнотушкан. Бирок бул көйгөйлөрдү толугу менен чечкен жок. Без расчет курулган да магазиндар. Ушуларды мурун ойлонуш керек. Мында сарайлар бар, ушуларды сарайларды убагында сатырмада ар кимге дүкөн курдурбастан эми снос кылыш керек да. Өкмөттүн алыжысы снос кылып кеңейтсе болот жолдорду. Мына астыңкы жол бар, уш пас көзгөн деген. Ошол жака Ош-Бишкек жолун салса, бизге кыйла жол кеңирээк болуп калат эле да. Жолду кеңейтиш керек. Ошо жолду кеңейтсек, анан ушу талапка жооп бериш мүмкүн. Шаардын жанында полный эле здание болуп кеткен да. Жанына бир стоянка керек да. Ато болбойт. Пробка, постоянно эле пробка боло берет. Азыр ал жерде мына четке машиналарды койбош керек. Биринчиден вообще алып салыш керек. Жол жок. Адам бирөө жарым шопурга келип, эмне болуп атат? Ал машинаңды десеңиз, кайра өзүңүзгө сөгөнөт башкалар. Өзгөн Кыргызстандагы эң байыркы шаарлардын бири. Мунара менен 3 күмбөздөн турган Өзгөн архитектуралык комплекси Караханиттер мезгилинде курулган. Учурда бул тарыхый эстеликтерди ЮНЕСКО бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизгени даярданып жатышат. Биздеги Маданият министрлиги жактан, анан кийин Кыргызстан илимдер академиясынан бизде адистер айтышып атат. Şu кийинки номинацияда Өзгөн, анан Шахфазыл, анан Ташрабаттар турат деп. ЮНЕСКО энди бул эл аралык тарыхый эстеликтердин тизмеси да бул. ЮНЕСКО өзүнүн немесиге алат буну, көзөмөлүгө алат. Жанаша турган күмбөздөрдү орто, түндүк, түштүк күмбөз деп 3кө бөлүшөт. Алар ар башка мезгилде курулган. Арасынан биринчи орто күмбөз тургузулуп, анда Өзгөндөгү Караханит мамлекетинин негиздөөчүсү Ханнасир ибн Алинин сөөгү коюлган. Бул тарыхый эстеликтерди Караханиттер доорунун архитектуралык энциклопедиясы деп аташат. Мында 150дөн ашык архитектуралык оймо чиймелердин түрү бар. Акыркы жолу комплексте оңдоо иштери 80-жылдары жүргүзүлгөн. Мавзолейдин чатырындагы коюлган материалдар
30 yıl içinde eskirip жаракалар кетип башка неме болуп азмаздан тамчы өтүп атат. Şu тамчы өткөндөн кийин суу бияктагы архитектура декорларын башка немелерге зыян тийгизип атат да. Күмбөздүн чатырын алмаштыруу үчүн Маданият министрлиги тарабынан быйыл акча каражаты бөлүнүп берилген. Оңдоо иштери күзгө чейин башталышы күтүлүүдө. Өзгөн мунарасы 11 кылымдын аягында 12 кылымдын башында курулган. Биринчи мунаранын бийиктиги 40 метрден бийик болгон. Бирок бул жер түтүрөдөн жабыр тартып, учурдагы мунаранын бийиктиги 27 метрден ашуун. Илгери мунара шаардын борборун белгилеп турган жана мусулмандарды азанга чакырууга арналган. Согуш учурунда ал күзөт орду катары да колдонулчу. Учурда архитектуралык эстелик шаарга туристтерди тартып турат. Соня менен Сара өзгөндү көрүп кетүү үчүн Франциядан келишкен. Европада мындай жерлер тоолор жок. Бул жерде жаратылышты көрсө болот экен. Аябай кооз жай. Европада имараттар, курулуштар көп. Бул жерде андай эмес. Жолдор курулуп бүткөн эмес окшойт. Аябай аттар менен автоунаалар көп экен. Бирок унаалар чоң эмес, баары кичине. Анан да айдоочулары аябай кызык. Шаарда автоунаалардын көптүгү туристтерди гана эмес, музейдин кызматкерлерин да кооптондурууда. Өзгөндө Ош-Бишкек трассасына машина батпай калып, бул Ленин көчөгө да уруксат берилген. Ошон үчүн жеңил машиналар азыр мунараны жанынан bir 6 метр нар жактан өтүп атат. Бул агар мындай неме өтө узак неме улана турган болсо, мунарага албатта зыян тийгизет да. Мына бул айтылып аткан Ленин көчөсү. Совет мезгилинде эстеликтерди сактап калуу үчүн бул жол аркылуу унаа менен жүрүүгө тыюу салынган. 2007 жылдан тартып жеңил унаалардын жүрүшүнө уруксат берилиптир. Мындай чечимге мунарадан 60 метрдей алыстыкта жайгашкан Ош-Бишкек жолундагы унаалардын каттамы көбөйгөнү себеп болгон. Бишкек-Ош автожолунун ошо өзгөн трассасынын өзүнөн бир күндүк четтен келген машиналардын каттамы бул 5000ден 8000ге чейин грузопоток деп коет экен. Ошо грузопоток 5000ден 8000ге чейин машина өтөт экен. Бул деген сөз ар бирине 2ден адам кеткенде шаардын элинен тышкары, айылдардан келген элден тышкары чоң жолдо өткөн 16000, 25000ге чейин адам машинасы менен каттайт деген сөз. Кээ бир учурда ички жолдордун кеңейиши унаалардын тыгынынан гана эмес, адамдын өмүрүн сактап калууга да чоң өбөлгө түзөт. Актарымды мешайт берет бизге. Тар көчөлөрдү көрүп атасыңар. Өрткө келген убакта мына автоунааларын коюп жолду тосуп коет. Өтө албай тура бересиң. Мынакей, же хажайыны жок азыр. Мынантип экөөнүн ортосунан батпайсың азыр мынакей. Биз азыр өрт өчүрүү кызматы менен бирге Ош шаарындагы ички көчөлөрдүн бирине келдик. Өрт болуп аткан жерге өрт өчүрүүчүлөр 8-10 мүнөттүн ичинде барып калышы керек. Бирок биз тар көчөдөн өтүү үчүн унаанын ээсин күтөбүз. Азыр келет деген унаанын ээси келе койгон жок. Ошондуктан калган жолду жөө басып эле көрүп чыгууну туура көрдүк. Өзү стандарт жол 6 метр болуш керек да. Ал бул жерде азыр 4 метрде эле чыкпайт атына көрүп атасыңар. Ошол жерден анан машина батса дагы мынантип автоунааларын коюп коет, же дарагы, же башка нерсеси менен баягыдай тоскоол болот да. Азыр күндүзгү убакта дагы анча билинбейт. Түнкү убакта вообще жарык жок. Ито баягы пожар болуп аткан убакта сразу экинчи машинаны суу алып келишке же эки машина катар келип турган болсок, уже чыга албай калабыз да. Же артка чыга албайбыз, же алдыга кете албай калабыз да. Ошондой кыйынчылыктар көп болот. Азыр биз келген көчөгө дагы башка жолдон кирсе болот беле? Башка жолдон кирсе болот, бирок биздин машина мына көпүрөсүн көрүп атасыңар, ал жерге биздин машина өтө албайт. Ито батпайт ал жерге. Только бир эле ушул көчө менен келебиз, алды менен келебиз, ито арты менен кайра чыгышыбызга туура келет. Аралыгын өзүңөр көрдүңөр, канча бир километрге жакын аралык бар. Чынында эле өрт өчүрүү кызматынын унаасы бул көпүрөдөн өтө албайт. Көпүрө бошто эмес экен. Ал эми жанындагы көчөдө саркынды суулар агуучу түтүкчөлөрдү алмаштырып атыптыр. Бул учурда жол жабык экендигин өрт өчүрүү кызматына маалымдап коюу зарыл.
Пожарныйга эч ким кабар берген жок. Азыр кокустан ал жерде көк баратада үй өрт чыгып калган болсо, эми өрт тилсиз жоо дейт. Биз вообще берге кире албайбыз да, нар жактан жол жок турабы? Башка жол жок берде. Коопсуздукту тобокелчиликке салууга болбойт. Азыркы убакта Ош шаарынын аймагында 2015 жылдын 6 ай жыйынтыгы боюнча 94 өрт кырсыгы катталды. 94 өрт кырсыгынан элге жана ошо мамлекеттик мекеме ишканаларды күйгөн ошолордун баардыгына ошо 10 миллион сомдук материалдык чыгым келтирилди. Ушу күнгө чейин ошо өрт кырсыктарынан 4 адам каза болду, 11 киши ожог күйүк жараттарын ар кандай даражада күйүк жараттарын алышты. Өрт өчүрүүчүлөрдүн тескелүүсүнө көчөлөрдүн аталышынын жана үйдүн ирет санынын жоктугу да тоскоол болот. Жолубузду улантабыз, эми көп кабаттуу үйлөргө кирип көрөлү. Мында жол кеңири болгону менен унаалар көп. Жол да тосулган. Айтор, кээ бир жерлерде тосмолор бетондон жасалган. Домдогу жашоочулар чыгып өрттү көргөндө, анан же мына өрт өчүрүүчү автоунаа келгенде чыгышып, андан кийин алышат да. Ага чейин деле өрт чыгып атканда өздөрү деле алып даярдап койсо, биз деле көп мүлкүн сактап калганга бизге деле жеңил болот. Өрт өчүрүүчүлөрдүн келгенин көргөн бул жашоочу дары эле уруша кетти. Ошакларды тарттылар, базарды тарттылар. Вообще мүмкүн эмес да машина киргенге. А мол машиналардан кантип өтөт машина? Машинаны бул азыр бир сааттан алып кетет булар барды. Карачып кетет. Саатка чейин күйүп туруп турат десеңиз. Күйсө мерге машина койбойт, туура машина койбойт. Түнү болупту, түнү коюп кирип кетсе кандай бар? Түнү, саат 2-де, түнкү саат 2-де. Бул жөн гана машыгуу болду. Ал эми чыныгы өрт учурунда мындай абалга кабылгандагы сезимин Кыялбек Атакулов сөз менен жеткирип бере албайт. Эми эмне кыласың? Өтө жардам бергенге атат, курук барсаң, эч нерсе колуңан келбейт да. Ошону жолдорду карап койсо, бизге деле кыйла жеңилдиктер болмокта. Мындай тосулган, же болбосо унаа таптакыр өтө албаган тар көчөлөр Ошто жүздөп саналат. Ош шаарында катталган автоунаалардын саны 67 миңден ашуун. Ал эми күнүгө шаардын ичинде 140 миңге жакын транспорт жүрөт. Унаалардын тыгынын азайтуу максатында мэрия тарабынан бир топ иш-аракеттер жүрүп жатат. Шаардагы келген коомдук транспортта жана эл аралык, анан шаар аралык транспорттор шаардын сыртына автовокзалга чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алдык. Бул биринчи чечим болуп атат. Экинчи чечим жанагы парковкалар деп коебуз, негизги немелер. Ошол парковкаларды ошол атайын көрсөткөн орундарга алып кирүү боюнча бул экинчи чечим кабыл алынып атат. Жолдордун эң акыркы четки линияларын атайын бөлүп, үзгүлтүк сызык менен ал аркылуу ушу 3-катардан болгону коомдук транспортто гана каттатып, калган 2 линияда баягы жеке транспортторго жүрүү укугун беребиз деп болжолду. Ушундай бир 3 чечимдин негизинде шаардык транспортто тыгынды азайтабыз деп атабыз. 4-чү чечим 24 километр шаардын түштүк жагынан айланма жол куруу маселеси каралып жатат. Учурда кызуу жүрүп жаткан Наваи көчөсүндөгү асма көпүрөнүн куруу иштери күзүндө аягына чыгат. Эни 18 метр, узундугу 450 метр болгон көпүрөнүн курулушу 2013 жылы башталган. 2 жылдан бери унаалардын каттамы өзгөрүп, жол тыгыны көбөйгөн болчу. Көпүрөдү бүткөндөн кийин Ленин көчөсүнө чейин, буягы Масалиев көчөсүнө чейин дорожный насыптар болот. Ол дагы дорожный насыптардан, значит, Ленин көчөсүнө чейин асфальт болуп, буягы, значит, экинчи поликлиникадан баштап Масалиев көчөсүнө чейин дагы 400 метр асфальт болот. Жаңыланат тротуар, асфальттар бардыгы. Бүгүнкү күнгө биз график боюнча аркада калганыбыз жок. Өзүбүз башында тендерде сүйлөшкөн график боюнча кетип атабыз. Жол тыгынын азайтуу үчүн Ош шаарынын тургундары да мэрияга түрдүү сунуштарды берип жатышат. Алардын бири Ош шаарынын жарандык активисти Акмарал Сатимбаева. Велокыймыл Ош шаарына аябай керек азыр. Бул өтө актуалдуу, анткени шаардын ичинде жеке автоунаалардын саны аябай көбүйүп кеткен. Ошондуктан көптөгөн пробкалар болот. Эгер биз велокыймылын өнүктүрсөк, шаардыктар велосипедке өтсө, бул биринчиден альтернатива жол жүрүүгө, экинчиден бул негизи эле жүргүнчүлөргө бул ден соолугуна дагы пайда, экология жактан дагы биз шаарыбызды булгабайбыз. Ошто вело жүргүнчүлөр үчүн атайын жолдор каралган эмес. Жаңы курулуп аткан жолдорго да муну киргизүү кыйынга турат.
өзүнчө бир да велолинияны бул 70 сантиметр, эки тарабынан 1 метр 40 сантиметр кетип калса, анда жолубуз андан да тарыраак болуп калат. Чех өлкөсүндө ал жерде велотранспорт менен автотранспорт аралаш эле жүрө берет экен. Бул жерде биз бир нерсеге үмүт кылышыбыз керек. Ошо вело жүрүш айдап аткандарга, автото айдап аткандар бири-бирин сый мамиле, анан баягы маданият мамилени жасаса, анда биздин азыр эле мүмкүнчүлүгүбүздө ушул нерсени сунуш кылсак болмок да. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 10 жылдын ичинде жол кырсыгынан 10 миңге жакын ашуун адам каза таап, 70 миңге жакын жаран жаракат алган. Былтыркы жылы эле өлкөдө 7 миңден ашык жол кырсыгы катталган. Укук бузгандарды, туура эмес айдагандарга өздөрүнүн баасын берип, керек болсо кээ бир учурда мындай бир элдик демилгелерди көтөргөн учурлар бар. Эми ГАИ кызматынын кызматкерлери жетишсиз, ошондуктан коомдук пикир бул аябай маанилүү. Коомдук пикирди жаратуу менен жол кырсыктарын азайтуу үчүн Жалал Абад шаарында элдик кошуун түзүлгөн. Анан жанагы ГАИ кызматкерлери түшүндүрсө бул башкача кабыл алуу болот экен да. Ал эми элдик кошуун, анан жаштардын үнү жеткирсек, ал башкача кабыл алуу болот экен да. Мына биринчи эле токтоткон автоунаанын ээси жол тартибин бузуп келатыптыр. Анын айдоочулук күбөлүгүнүн мөөнөтү өтүп кеткен. Мындай учурда жолдо жүрүүнүн эрежелерин элдик кошуундун балдары түшүндүрүп беришет. Шаардын ичинде биздин балдар менен ГАИ кызматкерлери менен толук эле иш алып барабыз. Элдик кошун октябрь айынан түптөлүп, анда 30дан ашык демилгелүү жаштар иш алып барып жатышат. Медицина тармагында билим алып жаткан Асель элдик тартип сакчыларынын арасында жалгыз кыз эмес. Биз деле ошол машина айдачу болуп калабыз. Ошондой бизге керек. Жыйынтык албетте жакшы. Ошол эле бул эмелерди биз эле алып атабыз. Кандай правила, анан кийин эмне болуш керек, кандай жүрүш керек, кандай нерсе документтер болуш керек. Ошол нерсени биз эле өзүбүз үйрөнүп атабыз. Анан ошо Жалал Абад шаарынын тургундарына айтып берип атабыз. Мындай жүрүш керек, мындай жүрүш керек деп. Ушул жол эрежесин сактоону суранган жаштарды көрүп, тартип бузган айдоочулар көп учурда уялып да кетишет. Элдик кошунга чыккан балдар негизи жардам тийип атат. Мына бул жерде мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр эле бир нарушительди кармадык, мына жол эрежесин бузуп келдик. Келип текшерген убакта айдоочулук күбөлүгү, убактылуу жазылган айдоочулук күбөлүгү убактысынан өтүп кеткендиги үчүн. Элдик кошундун эң биринчи максаты эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу жолдо жүрүү маданиятын көтөрүү болуп саналат. Анан мындай рейдтерге биз бир гана бүгүн эмес, мындан мурун да чыгып жүргөнбүз. Ал эми рейд ар тараптуу рейд болот экен да. Биринчисине чыкканыбызда биз жана тонировка, без номер машиналарды карасак, бүгүнкү күндө документтерин карап, праволорун карап, ошондой иш-чаранын үстүнө жүрөбүз. Жол жана коопсуздук эрежелерин сактоо менен адам өмүрү сакталат. Муну жалпы жашоочулар түшүнүүсү зарыл.